Бишкекте 9 октябрда эртең менен саат 8:20 чамасында милиция кызматкери 25 жаштагы жигитке карата ок чыгарды. Бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык, Масалиев жана Алымкулов көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочулар жол талаша кетип, Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу, өзүн милиция кызматкери, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Нурлан Амангулов деп тааныштырган. Милиция кызматкери жол талашкан жаранга шашып жатканын айткан. Ал эми экинчи айдоочу милиция кызматкеринин суранычын канааттандырбай, экөөнүн ортосунда кайым айтышуу орун алып, ал белгисиз каражат менен милиция кызматкери Амангуловго кол көтөргөн. Милиция кызматкери өзүнүн коопсуздугу үчүн тапанчасын алып чыгып, асманга 2 жолу ок чыгарган. Натыйжада 1994-жылы туулган жарандын сол колуна ок тийип Бишкектеги травматология жана илим изилдөө борборуна кайрылганы маалым болгон. Мындан тышкары ал Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери улантылып жатат деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин депутаты Асель Кадуранованын баш коргоо чарасы 1 май райондук сотунда 9 октябрдын түнү каралды. Анда 9 декабрга чейин үй камагына киргизүү тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу тарапташтары билдиришти. Белгилүү болгондой, депутат Кой таш окуясы боюнча 2 берене менен айыпталып, анын макамы күбөдөн шектүүгө өзгөртүлгөн. Кой таш окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында Кадуранова кылмыштуу уюштурууга жана адамды барымтага алуу байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Эске салсак, Атамбаевдин тарапташы Алга Кылычев мурунку президент жана КСДПнын бир катар мүчөлөрүнүн каршы көрсөтмө бергени тууралуу маалымат тараган. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина парламенттин жалпы жыйынында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, аны кабыл алууну суранды. Эл өкүлү азыркы кезде укук коргоо органдары жарандардын жана депутаттардын укуктарын бузуп жатканын айтып, ал боюнча унчукпай отурууга болбой турганын белгиледи. Депутат андан сырткары Атамбаевке тез, көмүр, жер тилкеси жана башка иштер боюнча коюлуп жаткан айыптардын бардыгы учурунда парламенттин төраганын уруксаты менен ишке ашканына токтолду. Коюлуп жаткан айыптар боюнча өзү гана жооп бербестен, ага жол берген, макул болгондордун да жоопкерчилиги каралышы керектигин кошумчалады. Бүгүн 10 октябрда Бишкекте Дөлөн Омурзаков атындагы стадиондо саат 20:30да Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын 2 баскычынын алкагында Мьянманын курама командасы менен беттешет. Кыргызстан F тайпасында Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен ойноп жатат. Тандап алуу оюндары ушул жылдын 5-сентябрында башталган. Кыргызстандын ак шумкарлары алгачкы беттешинде Тажикстанга 0-1 эсеби менен жеңилген. Азыркы тапта Кыргызстан менен Мьянма командаларынын эсебинде бир да упай жок. F тайпасында 1-орунга 2 оюнда 6 упай топтогон Тажикстан курама командасы чыкты. Экинчи Жапония, 3-орунда Монголия келе жатат. Боло турган футбол беттешинен улам Борбор калаада бир катар көчөлөр саат 18:00дон оюн аяктанга чейин жабыларын Бишкек шаардык жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты.